Атамбаев 2011-жылы өлкөнүн президенти болуп шайлангандан кийин акырындык менен апрель элдик революциясынын идеяларынан баш тартып, эл алдында берген антын утуп, шейит кеткен апрель батырларынын арбактарын тебелеп, мамлекеттик бийликти узурпациялоо менен кайрадан эле Мурдагы Акаев менен Бакиев түзгөн кландык бийликти калыбына келтирип, ордуна коюп алганы боюнча толук айтылган. 2016 жылы 21 мартта Кадыров айтып коюн, Кадыров экөөбүз сотко бергенбиз. Бул оппозицияны ташпыран кылгыла деп телевидение аркылуу кайрылган. 21 март күнү Кадыров менен Атамбаев, Кадыров менен Асанов камагыла деп буйрук берген телевидение аркылуу. Ушул тикеден тике көрсөтмөсү мен оюмча бул дагы бирден бир далил болот. Ошондо да урматтуу депутаттар, биз бүгүн бияда отурган эле биз куугунтук болду дегендер эмес, бүгүн түрмөдө отурушат дагы. Чотонов, Денис Карыбеков, мына Канат Исаев силердер аңарда, Алмамет Шыкмаматов дагы ошол куугун, саясий куугунтуктун булар дагы бир далилдери. Мына Талант Мамытов отурат. Ошондуктан чечимди кабыл алыш керек.